10-чу чоң күнөө бул зына кылуу, зынакорлук. Арабча зина деп айтылат. Анан зина демекчи кээ бир аялдар аттарын кыскартып зина деп алат экендер да. Бул жакшы эмес дейбиз. Бизде эми аттардын баарын өзгөртүү шарт эмес. Мисалы жакшы аттар бар кыргызча. Жакшы ат болсо, ал мааниси жакшы болсо, ал өзгөртүлбөйт. Бирок баягыдай диний терминдерге же баягыдай жаман мааниде, мисалы бокбай, тезекбай деген жаман маанидеги сөздөр болсо, аттар өзгөрткөнү жакшы. Ошондой эле баягы зина деп бирөө атын кыскартып зина кылып алса, ал бизде зина деген термин бар да шариаттачы. Ошон кишилер мындай аялдар өзгөртүп зыйнат деп мисалы өзгөртүп алса жакшы болот да. Зина деген не дегенде бул никесиз аял менен эркектин ортосундагы жыныстык катнаш. Бул темада бизде мындай уяттуу сөздөр көп айтылат. Бизде шариатта билесиздер, Пайгамбар айткан эки түрлүү адамдар илим ала албайт деген, текебер жана уялчак. Анан кыргызда айтып коет, ооруну жашырсаң өлүм ашкере кылат дейт. Баягыдай билбей жүрүп алсаң бул оору да, билимсиздик бул оору. Сен муну жашырып жүрө берсең, кантип дин тутунган билбесең, ал бир күн шеременде болосуң да. Ошондуктан биз баягыдай бул темада бир аз эмелерди не деп коет, кыргызча жапак тил менен айтканда баягы фильтрлебей көп сөздөр айтылат. Үйрөнүү максатында. Демек, бул жерде зина деген не никесиз аял менен эркектин ортосунда жыныстык катнашка баруу. Анан зина барыңыздар билесиздер, зынакорлор жазага тартылат. Мисалы, эгер бойдок болсо 100 камчы, үйлөнгөн болсо, никеде болсо, ага өлүм жазасы, таш баранга алынат. Таш менен өлгөнгө чейин урулат. Анан мен бул ушул жөнүндө мындай кенен токтолоюн деп чечтим да бул жердечи. Себеби муну биз ушинтип кичинебизден бери окуп келебиз, үйрөнүп келебиз, бирок мындай деталдуу диний китептерде, фикх китептеринде, укуктануу китебинде эмне деп айтылган, ошого токтолоюн дедим да. Бул жерде арабча айтканда байина вал иqrar деп коет. Байина бул зина күнөөсү кантип тастыкталат дегенде, биринчиси 4 кишинин күбөлүгү менен. 4 кишинин күбөлүгү менен бир кишинин ошол зина кылганы эме болот, тастыкталат. Анан айтат, эгерде ошол 4 киши зынанын не экенин билип туруп, анын өкүмүн билип туруп, кандай болушун бардык, кантип зина кылганын, кайсыл саатта, кайсыл жерде, ким менен зина кылганын, эки зынакор аял менен эркектин экөөнү тең таанып, эч кандай нике жок экендигин билип ортолорунда, ошонун баарын билип, анан ошол 4 күбөлүккө турса, анан эч кандай бир баягы өкүмдү өзгөртүүгө же неме кылууга эч кандай бир шылтоолор, эч кандай эмелер дагы жок болгон учурда ошондо эмне эме болот да, ошолордун айткан күбөлүгү кабыл алынат. Бирок бул жерде бир маселе бар. Зина кылгандачы калмайли фил мукхула дейт. Баягы бизде кухулду, сурма кыргызча. Сурманы эме кылат го, көзгө сүртөт, Ошол баягы көбүнчө ошо фикх китептеринде ошол сөз айтылат да, мукхулачы. Сурманын баягы немеси, мен кыргызча баягы мен мындай да, кечиресиздер, кыргыз тилин мен эми мындай, мен өзүм Кувейтте 13 жашымдан окуганмын да, 13 жашымдан 25 жашымга чейин Кувейтте окугам, 98-жылдан 2010 жылга чейин. Анан кыргыз мына 2010 жыл келип 11 келдим. Анан эми 10 жыл өттү, дагы эле үйрөнөйүн деп атам, мындай тез мага мындай тез эле сүйлөгөндө сезилет. Мен жаңы келгендечи бир темада аягына чыкпай калчумун. Бир темада мисалы 5-10 мүнөт сүйлөй албачумун да, токтоп калчумун да. Мен мисалы араб школду бүттүм. Мен тамашалап айтам да, Кадыр Маликов деле мындай кыргызча сүйлөбөй түшөм деле болот, жарашат дегеним да. Эми орусча билбейм, ошого кыргызча эме кылып атам да. Буюрса эме кылабыз, кыргыз тилде аракет кылып атам неме кылгангачы.
жакшыртканга. Мукхала дегени бул баягы сурманын баягы сүртө турган немесин ошол немеге киргенин көрүш керек дейт, айтыш керек дейт. Көрдүңүздөр, түшүндүңүздөр да? Бул дегени эгер баягы эки зынакор төшөк жамынып алса, алардын күбөлүгү кабыл алынбайт. Төшөктүн астында зына кылып көрүп турса деле кабыл алынбайт алардын. Түшүнүктүбү? Анан ошол 4 күбөлүктүн 4 күбөнүн күбөлүгү менен таш бараңга алынган окуя бизде катталган эмес ислам тарыхында. Бир алым өткөндө бир лекцияда уктум эле, атын унутуп калдым. Ал алым айтты, 6-чы кылымдагы алым айтып атат да, биз азыр 14-чү кылымдабыз да. 6-чы кылымга чейин дейт, бир дагы катталган эмес дейт, 4 күбөнүн күбөлүгү менен. Сө өтө оор бул. Жөн эле жатып коюп неме кыл, ал кабыл албайт. Үстүндө бир нерсе материал, бир нерсе болсо, шешеп болсо, ал кабыл алынбайт да. Көрдүңүздөр, бул исламдын меримдүүлүгү. Исламдын меримдүүлүгү. Булар ойлоо, кээ бир дин душмандар айтат, булар таш бараңга алуу адамдарын өлтүрүп салат экен. Андай эмес. Буну ишке ашырыш кыйын. Азыркы мыйзамдарда биз өткөндө бир шейх менен сүйлөшкөндө айтат лекцияда. Азыркы мыйзамда дейт, видео запись кабыл алынбайт дейт. Именно ошол баягы адам өлүм жазасындачы. Видео запись азыр ар түрлүү монтаж кылып коеттар да. Бул баары эмне адамдын немесине келет. Ошондой эле дейт. Эми караңыздар, мен мына китеп боюнча кетейин деп атам, темадан чыкпайчы. Анан баягы 4 күбө, булар адилеттүү дегени бул таза болуш керек. Мындай сөздөрү күбөлүктө, сотто өтө турган киши болуш керек. Зынакор болсо, өзү зынакор, өзү бейнамаз, өзү алдамчы, мошенник болсо, алардын эмеси кабыл алынбайт ислам сотундачы. Мындай ислам соту барып айтсаң, бул калагы көчөдөгү элдин баарынын сөзүн кабыл ала бербейт ислам сотучу. Анын тартиптери бар, шарттары бар. Ал кишинин баары тааныш керек, ал таза киши болуш керек өзүчү. Өзү бузуку болуп алып, башка бузукулардын үстүнө именно мына немеде, зына маселесинде өлүм таш баранда кабыл алынбайт да. Ошондой эле эми караңыздар. Бул дагы шариаттын меримдүүлүгү да. Эгерде баягы төртөөчү, үчөө болуп калса, кабыл алынбайт дейт. Төртөө көрдү да, анан жүргүлө айтабыз деди. Барып айтып жатсалар эле, караса 4-сү келбей калды да. Неге десе, жок, кана 4-сүңөр? Бая бар эле, ким деп таппай калдылар да, болду. Кабыл алынбайт. Баягы үчөө кайрадан аларга эмне казиф деген, томот деген, томот статьясы менен кайрадан алар өздөрү жазага тартылды. Томот статьясы. 80 аларга кайрадан 80 камчы берилет. Көрдүңүздөрбү? Булар баары эмне шариаттын меримдүүлүгү да. Ва ин ражау кабла ражим саката ва худду. Эгерде мисалы анан шариаттын дагы бир талабы, алымдар айтат. Баягы жаза башталганда таш бараңга алынып бүт эсеп бүт туура чыкты дагы кана баштайлы дегенде биринчи ошол төртөө баштайт дейт. 4 күбө алдыга туруп ошолор ыргытып баштайт дейт. Эгерде элестетиңиз, мисалы 4 киши барып уруп ататтар да, анан бирөөсүнүн оюна келди. Мына өлүп калат экен, Кудай. Анан көрдү бирок окуянчы. Кайтып кетсе дейт, бүттү, токтотулат дейт. Ошондуктан баягы кайтсындар деген максатта төртөөнү биринчи урдурат дейт да. Көрдүңүзбү? Булар баары шариаттын меримдүүлүгү да. Биздин шариятыбыз адамдарды бир өлтүрүп кыруу максатында келген эмес. Алла Таала эмне дейт? Валакум фил кисаси хаяту я улил албаб. Силерде мынал өч алууда силер үчүн жашоо бар дейт. Кандай дегенде, билесиздер, кээ бир адамдар бар, кылмышкерлер. Өмүрүндө 25-30 кишини өлтүрүп салган, дагы эле жүрөт да. Эгер ал киши мисалы 1-2 кишини өлтүргөндө аны башын кесип салганда, калган адамдар тирүү калмак да. Алымдар айтат, бир киши, бизде мисалы өлүм жазасынан туугандары, ошол маркумдун туугандары кечип койсо, жаза токтотулат да. Мисалы ата эле өлтүрсө деле тилер келип биз кечтик деди, макул. Бирок ошентип бир кылмышкер бирөөнү өлтүрүп салды, кечип койду, дагы өлтүрдү, дагы кечип салышты, ушинтип кечире берсе дейт. Ал кишинин мамлекет, ислам соту аны неме карабайт дейт. Кийинки менен башын кесип салат дейт да. Эмне үчүн? Ал себеби токтолбой жатат да ал. Булар баары эмне биздин жашообуз үчүн. Бизде баягыдай эмне жашоо болуш үчүн ушундай өкүмдөр келген да. Эми караңыздар. Ва ин ражау ба'да ражим ядмануна дия дейт. Эгерде аны таш бараңга алып өлтүрүп койгондон кийин
сөздөрүнөн кайтчу болсо, бирөөсүбү же канчасы биз адашып кеттикпи же кандай болуп калды деп мындай эме шектенип калсалар, анда анын кунун төлөп береттер дейт. Анын куну 100 төлөп берет. Көрүңүздөр. Wa in raja'a wahidun farubu ahdet. Эгерде өлүм жазасына тартылып ташпарандан кийин ошол 4төн бирөөсү кайтып кетсе, анда кундун 4төн 1-ин төлөп беришет. Wa in shahidu bi zina mutaqadim lam yamna'hum an iqamatihi bu'duhum an al-imam lam tuqbal дейт. Эгерде убактысы өткөн зинаны айтып келселер, мисалы 4 күбө келди, биз көрдүк, андай болду, бүт немесин айтты, датасын карасалар өтүп кеткен, канча убакыт өтүп кеткен. Мисалы бул жерде неме жазылып атат, кыска жазылган китепте бул. Мисалы канча айбы, канча жыл өтүп кетти. Ошол учурда алар келип күбөлүккө турууга эч кандай тоскоол болгон жок да. Ошол учурдачы. Анда алардын немеси кабыл болбойт дейт. Күбөлүгү. Көрдүңүздөрбү? Кээ-биркилер бар, мисалы канча жылдан кийин баягы архивди чукулап алып келип, сен 10 жыл мурда бул зина кылган турбайбы? Кана күбөлөр деп чогултуп алып келип, мисалы да, атайын жасап, ал кабыл болбойт дейт. Убакыт өтүп кетти. Көрдүңүздөрбү? Булар баары не шариаттын меримдүүлүгү да. Биздин ислам соту, ислам шариаты мындай адамдарды баягы айткандай эле мындай өлтүрүп, кырып салуу максатында келген эмес да. Мына тарыхта бир да жолу катталган эмес дейт алымдарчы. Бир да жолу катталган эмес. 4. Пайгамбар саллаллаху учурунда бир сахаби келип, "Я Расулаллах, тахирни, Аллахтын элчиси, мени тазалаңыз" деп келгенде, 4 жолу Пайгамбар саллаллаху сөзүн укпай койгон дейт. Бурулуп, нары бурулган, бери бурулган, бар чыгып кет деп кууп жиберген. Анан келе берип 4төн ашкандан кийин анан Пайгамбар сахабаларда дей, "Көргүлөчү, бул акыл эси жайында экен" деп анан жыттап көргүлө деди. Эме кылып ошондой шари эмеси бар да. Мындай, аны жазага тартпаганга аракет кылган да Пайгамбар саллаллаху. Анан аягында болбой эле туруп алгандан кийин анан макул деп өзүнө күбө болду да. Кийин анан аны жазага тартып атканда, ташбаранга алып атканда, ал оңой эмес да, элдин баары уруп атса качып кеткен. Качып кеткенде сахабалар артынан барып кубалап өлтүрүшкөн да. Анан Пайгамбар саллаллаху кийин айтышты, ушундай болду деген, анда жөн эле коюп алып турсуңар. Жөн койсоңор деле болмок деген да, качып кеткенден кийинчи. Себеби анын качып кетүүсүн кайрадан жок, мен жалган айттым дегендей кабыл алат да ислам сотучу. Мындай ислам соту дайыма айрыкча мына Ханафи мазхабында имам Абу Ханифанын карманган эң баягы кылмыш жаза кодексинде идраул худуда бишубахат. Жазаларды бир күмөндөр менен түрткүлө деген немеге амал кылат да. Хадискечи. Хадис бул хадисте балким бир аз эме санжирасында бир эме сөз бар, бирок ошол немеде эрежени карманат да. Демек, биринчиси зина кайсыл жол менен тастыкталат десе, байена, бул 4 кишинин күбөлүгү. Анан экинчи түрү бул икрар, өзүнө күбө болсо, өзү келип мойнуна алып атат да. Бул ал киши эмне балагат акыл эси жайында болуш керек, жинди болсо болбойт, балагатка жеткен болуш керек, балагатка жеткен болуш керек. Арба амара 4 жолу 4 мажлисте. Ар бир мажлисте аны сот, ислам соту казы укпай коюш керек да, бар жогол деп кайтарып жибериш керек. 4 жолу. Ошондон кабыл болот. Андан сурайт дейт. Кайсыл учурда болду, кандай болду, сен өзү зина деген эмне билесиңби? Бүт сурайт дейт да. Адашкан жоксуңбу деп. Пайгамбар саллаллаху баягы сахабине айтканда, сен балким жөн эле өөп койгондурсуң, же балким жөн эле кучактап койгондурсуң деп мындай эме кылды да, сөздү бурупчу. Ошондой сөздөр айтылат. Анан эгерде айтат, "Ва иза раджа'a an iqrarihi qabla al-hadd", эгерде ага жазага тартылуудан алдын ал сөзүнөн кайтып кете турган болсо, же болбосо ошол жаза болуп жаткан учурда качып кетсе болду, ал токтотулат дейт. Ташбаранга алынып жаткан учурда качып кетсе болду. Ал өлтүрүлбөйт дейт да. Көрдүңүзбү? Wa yustahabbu lil imam an yulaqinahu ruju' дейт. Анан ошол имам, ислам соту аны мындай сөзүнөн кайтарганга үгүттөлөт да, мустахаб. Аны лааллака балким сен мындай аялың эмес беле, нике жок беле, мындай деп мындай неме кылып, ошондой немелерди илгери мисалы күңдөр болгон, балким сенин күңүң беле, сен сатып алган эмес белең деп
мындай эме кылып баягыдай ошондой эмелер жаратат дейт да. Жазага тартпагандан жолун ыкмасын кылыпчы. Бул жер немелерди айттык. Баягы башталганда немелер болот, күбөлөрдүн немесинин негизинде. Эгер күбөлөр биринчи баштап ташбаранга алат дейт. Анан эгерде күбөлөр ташбаранга албай койсо, анда токтотулат дейт. Ташбаран алар таш ыргытпай койсо, же кээ бирлери бирөөсү дагы таш ыргытпай койсо, анда токтотулат дейт. Көрдүңүзөрбү? Булар баары эмне шариятыбыздын мээримдиги. Анан кийинки тема ушуга эле улай. Бул никенин өкүмү. Никенин өкүмү кандай? Нике бизде сүннөт деп айтылат, билесиздер барыңыздар. Бирок кайсыл учурда сүннөт? Эгер бул киши мындай үйлөнбөй жүрө берсе, күнөө кылбай турган болсо, ал кишиге үйлөнүү сүннөт. Ал эми үйлөнбөй жүрүп, бойдок жүргөн ага кыйын болуп, күнөө кылып коюу ыктымалы болсо, ал кишиге үйлөнүү важип болуп калат. Көрдүңүзөрбү? Алымдар бул дегени мындай да. Ушул темада бир дагы китепте зына кылып койсо үйлөнүүнүн өкүмү эмне деп жазылган эмес биздин китептердечи. Бизде зынадан, күнөө кылуудан, бул күнөө кылуудан деген зынада, зына кылуудан корксо, ага үйлөнүү важип дейт. Корксо дейт. Зына кылса эмес. Көрдүңүзөрбү? Себеби зына кылуу деген бул аябай чоң күнөө болгон да. Зына кантип мусулман киши зына кылат деп мындай. Алымдар ошо зына кылып койсо деген сөздөн мындай өздөрүнүн калемдерин китептен тартышты да. Уялды да биздин тилде айткандачы. Анан кайсыл учурда макрух болот? Эгер үйлөнгөндөн кийин ага зулумун тийгизе турган болсо, ал аялды ура турган болсо, ал кишиге үйлөнүү макрух болот. Ошондой эле эгер үйлөнүп туруп таштап кетиптер, керкилер үйлөнүп туруп, мисалы, миграцияга кетип калат, сыртка келин болсо, ата-энесине кызматчы болуп калат. Бул болбойт, бул кордогон да. Сен аны менен жашаш үчүн үйлөндүң да, жубай кылып. Анан сен үйлөнүп туруп, анан 1-2 айдан кийин кетип калдың да жака. Ал болбойт. Бул арам болуп калат андай кылуу. Себеби алымдарда эме деген сөз бар. Умар радиаллаху анху бир жолу өзү баягы халифат болгон учурда Мединаны түнү көчөлөрүн айланып жүрчү экен. Жоопкерчиликти аябай сезген адилет халифат болгон. Анан бир үйгө жакыныраак келгенде дейт, ошол үйдө аял ырдып аткан экен да. Ырдын мааниси айтат, эгер Кудай болбогондо, ошо Кудайдан коркпогонумда мына ал кровать кыймылдамак дейт да, күнөө мененчи. Дегенде анан Умар радиаллаху анху келип кызынан сурайт. Хафса энебизден сурайт да, айтат, аял киши канча чыдайт дегенде бир 3-4 ай деп, ар кандай риваяттар бар да, эми азыр эсимде 3-4 ай деп айткан, же 5-6 ай дегенби. Анан ал кийин келип туруп аскерге буйрук берген, баягы чек арада, жихадда жүргөндөр 3 айдан 4 айдан ашпай үйүнө келип турсун деп кайра ошондой буйрук чыгарган да. Анан мындай көрдүңүзбү, уяттуу маселени атасы кызынан сурап атат да. Шариятта уят деген деле жок да, күнөө сурамак эле башка. Ошондой да. Ошондуктан баягы айлап, жылдап сыртта жүргөндөр өзүнүн үй бүлөсүн дагы ойлош керек да. Бул аябай чоң жоопкерчилик. Анан биз Пeygamber hadisi ne dedi? Ya ma'aşara şebab, men istata'a minkumul ba'ata felyetezavvaj, fe innehu agaddu lil basar ve ahsanu lil farj. Ey jigitler deydi. Kimingер үйлөнүүгө шарты болсо, физикалык жактан, акча жагынан, бүт жагынан мүмкүнчүлүгү болсо үйлөнсүн дейт. Бул үйлөнгөндөн кийин бул үйлөнүү бул адамдын көзүн сактайт, күнөөдөн жана авратын дагы күнөөдөн сактайт деген да. Бул баягы ушул темада бир эме бар да. Анекдот неме дейт? Бир эме айтыптыр да. Экинчини алышым керек деп аялына айтса, сен андан көрү орозо карма дептир да. Экинчини албайчы аялы. Экинчини албай андан көрү орозо карма дейт.
Peygamber hadiste aytат: "İza khataba ileykum men taradun dinahu khuluqa fasawwijuhu" deyt. Eger de sizlerge bir juuçu kelse, anın juuçunun dini, kuluk münözü sizlerge jaksa deyt. Аны ага kızыңарды bергile deyt. İlla tef'alu, eger mınday kılbasaňar, takun fitnatun fil ardı fasadun arid. Men uşul menen aytkandy kılbasaňar, jer betinde fitna jana buzukuluk bolot deyt. Mine ошондой болуп атат da azır. Misal bir juuçu kelse karap көрөt. Bay bolsa, berişet. Anan kişine kolu juka bolsa berbey, anday munday dep şultolordu aytıp neme kılışat da. Bular bari jaman көрүнүштөр. Anan zinakorluktun kanday kesepetteri bar. Bular barыңızlar bilesizler, bir kaytolamak iretinde bul adep ahlakты buzat. Zinakor kişinde adep ahlakı bolboyt. Anan bul tuğançılıkты, adamdardın tuğanın nasilin buzat, tegin buzat. Oşondoy ele bayağıday ayıkkız orularga duşar boluşat. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytat: "Ma zaharatil fahişe fi kavmin hatta a'lanu biha illa ibtulu bit tawa'in vel awja' allati lam takun fi aslafihim allazi madaw" deyt. Adamlar deyt, kaysi bir kavim bir uşo zinany açık köz körünө kılıp kalışsa deyt. Alarga murdagı kavimlerde bolbogon orular, bayağıda kırgın orular bolot deyt da. Taun orusça çuma, anday. Büt adamlar kırıp ketedir. Azır mına biz көрüp atабыз da. Eydis jana başka her türlü orular bar da. Otam saktasın. Makhul degen alım mufassir aytat. Hacr suresi 44. ayatda laha sab'atu abwab. Tozoktu sıfatlap жатып Allah Taalam tozokto 7 eşigi bar degende Makhul aytat, İmam Makhul aytat. Yajidu ahlun nar raihatan muntina deyt. Tozok eğleri uşunday bir jagımsız, jirkeniştүү bir jit sezişet deyt da, tozoktogularça. An aytattır da, munday bir jirkeniştүү jitти körбөдүк эле бул кайтан чыгып калды dese, fayuqal lahum hadihi rihu furuju zinat deyt. Bul zinakorlordun avaratının ошол ыпылас жыты дейт да, көрүңүздөр. Бул тозоктогулар да кызаланат дейт. Allah Taala saktасın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste aytat: "Ma min zanbin ba'da şirk a'zam indallah min nutfatin wada'aha rajul fi rahim la yahillahu." Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Taalaga şirk keltirүүдөн kийинки эң чоң күнөө дейт. Бул bir kişi өзүнүн уруктугун өзүгө адал болбогон жатынга төгүүсү дейт. Көрүңүздөр, бул эң чоң күнөө дейт. Ушул темасында мындай биз айтып атпайбызбы? Биз күнөөлөрдү мындай иреттеп, тартиптеп, чоң күнөөдөн алыс болушубуз керек. Анан берки биринчи чоң күнөөлөрдөн тыйылышыбыз керек да. Кээ бир адамдар биринчи макрухтан коркот да. Ошол темада bir анекдот сыяктуу айтылат. Bir kişi келип алымга айтыптыр да, биздин тилде айтканда, молдоке ушинтип эме кылып bir аял менен жатып коюп алып төрөп койду дептир да. Десе анан айттыр: "Сен эмне бул bir күнөөнү 2 күнөө кылдың" дептир да. Кандай десе, "Сен макул эми зина кылыпсың, эми кылып, бирок зина кылсаң деле берки уруктугун сыртка төкпөйт белең" дептир да. Десе, "Макрух экен го" дептир да. Көрүңүздөр. O zina kılgandı aytat: "Akmak sen ne zina kılgan aram ekенин bilip anan berki uruktuktu sırtка tөгүү makruh eken bilesiңби" дейт да. Көрүңүздөр, бизде ошондой болуп атат да, кээ бир адамдарчы. Мындай макрухтан коркот, бирок чоң күнөөдөн, арамдан коркпойт, кайдыгер болушат да. Ошого мен мына именно баягы не чоң күнөөлөр боюнча токтолгон ушундай болуп атат. Анан бул чоң күнөөлөрдө карасаңыздар бүт эле баягы каргыш, азап ошондой да баары чын элечи. Коркот турган. Bir sahabi aytat tabiindергечи: "Biz эң жакшы мыкты доор" деп Пейгамбер саллаллаху алейхи ва салламдын сахабаларынан, андан кийин табииндер, табиин деп 4 алтын доорлор деп мактайбыз го. Эми караңыздар. Tabiinderge aytып атат bir sahabi. Aytat: "Силер ушундай bir күнөө кыласыңар" дейт. Биз Пейгамбер саллаллаху алейхи ва саллям учурунда мухликат, адамды кыйратуучу катары карайт элек бул күнөөлөрдү дейт да. Биз ошол сахабалар эмес, табииндердин кылган соопторун жасай албай жатабыз азырчы. Бизге келип азыр көрсөм эмне дейт алар? Мисалда Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem
Hadiste айтат, бул бир хадисте айтат, фанталакна, биз ошол периштелер Пейгамбар салламды ошол барып акыретти көрсөткөндө, бул хадисти жазылбай калыптыр, мен карабай калыптырмын да. Сахih Бухариде айтылган, бирок Исра Ми'раждабы же кайсыл аба учурда экен, айтат, бир эмеге бардык дейт. Бир жерге барсак, бир тандыр сыяктуу экен дейт да. Тандыр, таннур, арабчасы таннур, тандыр сыяктуу бир эмени көрдүк. Өйдө жагы кыскараак, асты кененирээк дейт да, тандыр сыяктуу. Ошонун ичинде дейт, бир адам чыдагыс, аябай ачуу мындай эмелерди уктук дейт да, үндөрдүчү адамдар азапталып жатат экен дейт. Анан карасак, ал жерде эркек, аялдар бүт кийимсиз, жылаңач дейт. Анан карап турсак дейт, астыларынан катуу бир жалын келет экен. Жалын келгенде аябай кыйкырат экен дейт. Адам чыдагыс үн мененчи, аябай кыйкырып, анан кыйкырып атканда мен Жибрилден сурадым дейт. Мен хаула, булар кимдер деп сурадым дейт. Дегенде бул зынакорлор деди дейт да. Зына кылган аял эркектер деп айтты дейт. Фахаза азабухум фил кабр иля йомил кыйма. Булардын кыяматка чейинки кабырдагы азабы дейт. Көрүңүздөр. Пейгамбар саллаллаху акыретти көрүп келген да. Тозок бейишти көрүп келген. Ошон үчүн айтканда, ла та'ламуна ма a'lam, мен көргөндү көрүп, мен билгенди билгениңерди дейт. Силер мечитке жүргөлөп бармаксыңар дейт да. Пейгамбар саллаллаху адамдарды дозокко эң көп киргизе турган не деп сурашканда, ал-ажвафан, ал-фам вал фарж дейт. Ооз жана аврат деген да. Анан бул жерде зынанын эң коркунучтуу жеричи, зынанын эң коркунучтуу жери, Пейгамбар саллаллаху не дейт? Ла язни зани хина язни ва хуа муъмин дейт. Зынакор момун болуп туруп, жүрөгүндө ыйман болуп туруп зына кылбайт дейт да. Эң коркунучтуу жери ошол. Дагы бир хадис айтат, إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان كان عليه كالظل فإذا انقطع رجع إليه الإيمان дейт. Бир адам баласы күнөө кылганда дейт, анын жүрөгүнөн, көкүрөгүнөн ыйман көтөрүлөт, булут сыяктуу дейт. Өтө коркунучтуу. Анан ошол зина кылып күнөөнү бүткөндөн кийин, анан кайрадан ыйманы жүрөгүнө кайтат дейт, көкүрөгүнө. Көрдүңүздөрбү? Эгер ал киши зина учурунда өлүп калса, анда ыймансыз өлгөн болот да. Бизде 3 күнөө ошентип айтылган. Уурулук, зынакорлук, анан арак. Ушул үчөө өзүнчө тема токтолобуз. Ошол үчөөндө ыйман көтөрүлөт деген да Пейгамбар. İmam Şafii aytat, "Uffu ta'uffu nisa'ukum fil mahrami ve tecennebu ma la yaliqu bi muslimi." İmam Şafii jana İmam Ali jana başka alımlarda ыр жыйнактары болгон да. Бизде шариатта дини ырларды ырлаган болот, баягы инструменттер болбош керек да, музыканы. Атап баягыдай дини ырлар көп алымдар бизде ошондой ыр саптарын жазган да. Бул убакыт бүтүп калыптыр. Бул жерде ыр саптардын негизги мааниси не дейт? Zınakорluk bul karız deyit da. Men yazni bi beytin bi alfi dirhami fi beytihi yuzna bi gayri dirhami deyit. Kim qaysı bir ürde, qaysı bir üyde 1000 dirham mene zina kıla turgan bolsa deyit, özünün üyünde 1 dirhamsız beker zina bolot deyit. Görüңүздөр bu. Men yazni yuzna bihi velav bi cidarihi in kunta ya hadha labiban fafahami. Kim qaysı bir yerde zina kıla turgan bolsa, jada kalsa özünün dualının astında zina bolot deyit. Eğer sen bunu düşünsöň, bunu toktolgonuň deyt mundança. Sen adepsiz hiç kanday bir adam kensiň deyt da. Betbak. Anan ötkönde uşul temada süýlegönümde ayaldardan suroo keldi da, nege erkek kişi zina kılsa anın ayaldары төлөp beriş gerek. Ayal zatı degende anın ayal tuğandары da, mahramdары. Üy bülösü, Kuday saktasın ayalı, kız kelinderi, enesi degende, eje karındaşları degende da. Ne üçün oşolary төлөp beriş gerek degende, ana kayra karasam alımдар aytat, eme deyt da, bul oşol күнөөгө özünün tuğandары, tuğan ayaldары özünün kaloosu menen barat deyt da. Bul majbur barbayt deyt.
ошол өзү баягы бейнамаз болот, илгертен өзү бузук аял болот, илгертен бейнамаз болот, илгертен динсиз болот дагы анан ошол күнөөнү кылат дейт да. Бирок ошондуктан биз мына сойкулук тыйылуусун кааласак эркектер, биз өзүбүз тыйылышыбыз керек сойкулуктан. Ошондо биз жашаган жер сойкулук токтолот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга бир жаш жигит келип, "Факали Расулуллах иданли бизина", Алланын элчиси мага зина кылганга уруксат бериңиз деп сурады да. Эми бул жаш бала мынтип ойлогон да, бул башында билесиздер, ар ким ар түрлүү исламды кабыл алган, анан бул исламды кабыл алганына канча күн болгон айтылган эмес, бирок жаңы кабыл алып бул мындай деген түшүнүктө болгон да, бул Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир немелерди мындай исключение кылып өзгөртүп койсо деле болот деген мааниде келген да, бул кишичи, бул бала. Жаш бала да келип анан Пайгамбар саллаллаху уруксат сурап атат да. Анан сахабалар көрүп, бул акмак жини келип жинди болуп калган го, кантип Пайгамбар саллаллаху зинаны уруксат сурап атат бул. Анан аябай кыжыл жиндери келген да, жиндери келип ызаланганда Пайгамбар саллаллаху чакырган, мага жакындатып анан жакын келгенде отур деп анан отуруп, жакын отургузуп анан айткан да. Бул зинаны өзүң энеңе каалайсыңбы деген да. Дегенде жок дейт. Ла валлахи жааланиллаху фидака дейт. Алла мен сага курбандык болоюн дейт. Аны мен каалабайм муну дейт. Дегенде адамдар деле муну энесине каалабайт дейт бул зинаны. Дегенде айтат, "Афа тухиббу либнатик", муну кызыңа каалайсыңбы дейт. Дегенде жок, каалабайм дейт. Адамдар эле кыздарына каалабайт дейт. Айтат, "Муну сен өзүңдүн бир тууган эже карындашыңа каалайсыңбы дейт. Каалабайм дейт. Муну лиамматик, афа тухиббу лиамматик", бизде баягы биздин айылда түштүктө амма деп коет, арабча айтылган, арабча сөздө бул амма деген бул атасы тараптан эжеси. Атасы менен бир тууган эжеси. Эжеңе каалайсың дейт. Жок, каалабайм дейт. Ли халатик, муну хала тайэжеңе каалайсыңбы дейт. Каалабайм дейт. Дегенде адамдар деле муну тайэжеге каалабайт. Деп туруп анан фавада аядаху алейхи, анан колун ага коюп туруп, кээ бир аяттарда көкүрөгүнө койду дейт. Коюп, "Аллахумма гфир данбаху", Аллахым күнөөсүн кечиргениң, "Ва тахир калбаху", жүрөгүн тазалаганың, "Ва ахсин фаржаху", анын авратын таза кылгының дегенде дуа кылганда дейт, бул бала андан кийин эч күнөө кылбады дейт да. Аябай. Пайгамбар саллаллаху дуасы кабыл болот, билесиздер да. Көрдүңүздөрбү? Бул жерден биз эмнени үйрөнөбүз? Пайгамбар саллаллаху мындай кээ бир учурларда мындай данышмандык менен мындай кечиримдик менен түшүндүргөн да. Анан кээде адамдардан туура эмес суроо берилип калса, көкүлө барып аны урушуп, каргап, ар нерсе кылып жиберет да. Бул туура эмес. Элестетиңиздер, Пайгамбар саллаллаху мечитине бирөө келип не деп коет, ушатып жатат, баягы бошонуп жатат да. Азыр мияга келип бирөө бошонсо не кылабыз биз мисалы да? Пайгамбарыбыз мечитине барып, араби келди дагы, бошонду да. Анан сахабалар аны тура калып урайын дегенде Пайгамбар токтолду. Аны токтотуп, "Үзбөгүлө" деди, "Бүтүрүп алсын" деди. Ал бүткөнчө күттү дагы, анан айтты, "Бул жерде" деди, "Бул мечит" деди. "Бул биз намаз окуйбуз, Алладан зикир кылабыз. Бул жерде мындай иштерди кылган болбойт, ыплас иште" дегенде анан не деди? "Аллахум бирхамни ва ла тархам ма'i ахадан" дейт. "Аллахум бирхамни ва рахам ма'i Мухаммад ва ла тархам мa'ана ахадан". Аллахым мени жана Мухаммадты ырайымыңа алгын, жана биз менен эч кимди, мыналарды кыскасы, мыналарды ырайымыңа албаганың деп сахабаларга каргаш айтып атат да. Ушунчалык баягы. Көрдүңүздөрбү? Пайгамбар эмне деди? Суу эме кылып туруп, бир-эки чакка сууну алып келип туруп, үстүнө куйдуруп койду да. Кээ бир учурда айрыкча баягы жаш адам болсо, же динден алыс, же динди эми үйрөнгөн болсо, ошолорго биз мындай кечиримдүүлүк менен түшүндүрүшүбүз керек. Так, 4 мүнөт калыптыр. Зынакорлукту токтотуу үчүн ар түрлүү жолдорду эме кылыш керек. Биринчи таквалык, таква болуш керек, мусулман киши көзүн жашырыш керек, көзүн сакташ керек күнөөдөн. Анан аял киши деле хижаб кийиш керек. Кээ бир намаз кылган аялдар бар экен, намаз окуйт, бирок хижаб тагынбайт. Бул ар бири өзүнчө парыз да. Бул дагы парыз, бул дагы парыз. Ошондуктан хижаб кийиниш керек. Аял киши менен эркек киши бир жерде калбаш керек. Адамдар көрбөгөн жерде, бир комнатада жалгыз калбаш керек. Бул чоң күнөө. Пайгамбар саллаллаху хадисте не дейт? Кайсы бир эркек, кайсы бир аял менен, жат аял менен бир калса дейт, алардын үчүнчүсү шайтан болот деген да. Анан аял киши ошондой эле сапарга махрамсыз чыкпаш керек.
Анан айрыкча мына ажылык умрага болбойт, махрамсыз барган. Ошондой эле аял киши сыртка миграцияга чыгып жумушка барганы болбойт. Бул адепсиздик. Кантип мисалы эркек киши өзүнүн кызын чет өлкөгө жиберет, иштеген. Акылга сыйбайт да, шариаттын акылына да. Ошондой эле баягыдай не аял кишилер баягы өзүнүн зыйнатын, шакек немелерин жашырыш керек, адамдын шахватын, кумарын козой турган музыкаларды укпаш керек. Анан махрамы эмес аялдар менен учурашпаш керек, билесиздер. Пайгамбар саллаллаху жада калса баягы байат учурунда деле аялдардан байат алып атканда деле күбөл убада анда деле учурашкан эмес. Пайгамбар Айша эне өзү айтат: "Ма массат яду Расулилла яда имраатин илля имраатан ямлику" дейт. Пайгамбарыбыздын Алла Тааланын элчисинин колу бир дагы аялдын колун кармаган эмес дейт. Бир гана ошол өзүнүн күңү болсо же аялдары болсо ошого колу тийген дейт да. Ошондой эле аял киши атыр жыпаржыттарды, атырларды себинип сыртка чыкканы бул дагы чоң күнөө болот. Бул анан бул зина дегенде бир гана баягы жыныстык зина эмес, көз менен дагы, кол менен дагы, бут менен дагы зина болот. Алла Таалам баарыбызды чоң күнөөлөрдөн жана жалпы эле күнөөлөрдөн алыс кылсын.